Азыркы мыйзамда оппозиция өкүлдөрүнүн иши чектелип калган. Анын айынан ар дайым талаш маселелер жаралып келет. Сунушталып жаткан документте Жогорку кеңештин төрагасынын орун басарлыгына оппозициядагы ар бир фракциядан өкүл шайлануусун камсыздоо каралган. Андан тышкары парламенттеги азчылык борбордук шайлоо комиссиясынын жана соттор кеңешиндеги өкүлдөрдүн 3/1 түзүүгө тийиш. Ошондой эле комитеттин төрагалыгына оппозиция өкүлдөрүнө орун тийбей калса, орун басарлыгына сөзсүз шайланыш керек деген норма сунушталууда. Баягы оппозицияга орун басар өкүлчүлүк берилет деген, бирок бул жерде оппозицияда бир эмес, азыркы убактагыдай 2 фракция болуп калган күндө ушул жерде коллизия пайда болду. Билесиздер, быйыл 6-чакырылышта биз ушул жерде кошумча киргизип атабыз. Эгер оппозицияда 2 фракция болсо, анда 2 фракция тең өкүлчүлүгү орун басарында камсыз болунсун деген. Андан тышкары мыйзам долбоору талкуудан өткөн соң ага дароо добуш берилсе жакшы болмок дешет эмилгечилер. Белгилей кетсек, азыркы эреже боюнча мыйзамдар алгач талкууланып, саат 3төн кийин гана баарына чогуу добуш берилет. Практикадан көрүлүп атат, кээде баягы мыйзам долбоорлордун аттары окшош болуп калат. Мисалы, айрым мыйзам актылары дегенде баягы бир каршы болом, же болбосо колдойм деген мыйзам долбоорун мындай чаташтырган моменттер болуп, билесиңер, кайра комиссия түзүлүп, мен туура эмес добуш берип алдым деген моменттер, алмаштырып алдым дегендер болот. Ошондуктан мыйзам долбоорун кабыл алууда сапаты жогору болсун үчүн ар бир мыйзам долбоору талкуулагандан кийин ысыгында добуш берилген эң туура. Сунушталып жаткан документте бир гана укуктар эмес, милдеттер да камтылган. Алсак, жумушка 3 жолу себепсиз келбей койгон депутаттардын маянасынын 50% кыркылат. Ошондой эле алардын аты жөнү Жогорку кеңештин сайтына ачык жарыяланат. Меры воздействия. Бул өзгөртүүлөрдү колдойм, бирок маянасын кесүү чарасы бир гана жыйынга келбей койгон үчүн колдонулбаш керек. Жогорку кеңештин имиджине шек келтире турган аракеттерди жасаган үчүн да жаза колдонуу зарыл деп эсептейм. Тазаланууну өзүбүздөн башташыбыз керек. Депутаттардын көпчүлүгүнө сунуштар жакты, бирок бул дагы жетишсиз дешет айрымдары. Алсак, эл өкүлдөрүнүн ант бергендеги текстинде эле олчойгон каталар бар экен. Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип деп жазып атабыз да. Буну академиктер, жазуучулар, акындар айтып атат, айлам кетейин, депутаттар өзүңөр берген анттын текстин ким жазды эле карап койгулачы дейт. Берилгендигимди билдирип дейт. Эмнеге берилесиң? Кызга сеп берилет, карызга акча берилет. Берилди деген сөз жетим. Ал жерге жан дилим менен берилди дегенди кошсо болмок да. Ушул текст айтып атат да, көз карандыгын, эгемендигин коргого дейт. Биз автомат алып чек араны коргосо болот. Погон тагынып мамлекеттин коопсуздугун коргосо болот. Анан биз коргой турган адам эмеспиз да. Талкуунун жүрүшүндө талаш тартыш пикирлер да болбой койгон жок. Бирок айтылган сын пикирлер экинчи окуунун жүрүшүндө эске алынары айтылды. Жыйынтыгында документ биринчи окууда кабыл алынды. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС.